Боронов Жалал Абад облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Тереккан жана Перевальная кендеринде иш алып барган тоо кен ишканасынын иши менен таанышты. Эти Бакыр Терексай ишканасында 702 адам иштейт. Анын 96%-ын жергиликтүү эл түзөт. Жылына төлөөчү салыктын көлөмү 1 миллиард сомду түзөт. Кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна руда иштетет. Учурда алтын чайкоочу фабриканын курулуш иши жүрүп жатат. Ал ишке берилген соң алтын жана күмүш куймасы чыгарылат. Бул өндүрүштүн өзгөчөлүгү мышыягы бар кенди кайра иштетет. Муну менен катар ишкананын калдык сактоочу жайын куруу үчүн даярдык иштери жүрүп жатат. Өкмөт башчы мамлекет жана өкмөт инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда жаратылышка аяр мамиле кылууну, бардык экологиялык талаптарды сактоону өзгөчө көзөмөлгө аларын баса белгиледи. Өкмөт инвесторлорго айлана чөйрөнү коргоо талабын катуу коет. Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзүүдөгү негизги шарт милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Жергиликтүү эл туруктуу мамиле түзүү боюнча иштерди күчөтүү керек. Тагыраак айтканда, бардык техникалык экологиялык талаптарды сактоодогу көзөмөл боюнча элге маалымат берип туруу шарт. Бул жаратылыш байлыктарыбызды экономиканы жана элдин кызыкчылыгы үчүн рационалдуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзөт деп белгиледи Боронов. Маалымдама Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коому биргелешкен ишкана, анда Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун 25%, Түркиянын Эти Бакыр компаниясынын 75% үлүшү бар. Терексай кени өлкөдөгү тоо кен тармагында мурдатан иштеген ишканалардын бири. Ал Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан. Ирригация тармагын өнүктүрүү Өкмөттүн ишинин артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу Боронов Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Актерек каналынын курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Суу ресурстары агенттигинин маалыматы боюнча, канал ишке берилсе Аксы районундагы Кашка суу, Жиргетал, Коштөбө айылдарында жана Ренжит өрөөнүнүн башка тилкелеринде 7000 гектарга жакын жерди сугарууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Анын ичинде 4700 гектарында суунун муктаждыгы жоюлат. Келечекте 2200 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Канал аймак үчүн стратегиялык мааниге курулуп бүткөн соң 5 батман каналынын уландысы болот. Бул капты суат менен камсыз кылууда келип чыккан маселелерди чечет. Ирригациялык өнүктүрүү Өкмөттүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын сап башында турат. Президент дагы бул маселеге өзгөчө көңүл бурууда. Анткени ирригация тармагындагы маселелерди чечүү аймактарды өнүктүрүүнүн негизин гана түзбөстөн, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууну шарттайт, дейди Боронов. Ошондой эле премьер Кербен шаарын таза суу менен камсыз кылуу долбоорунун жүзөгө ашырылышы боюнча маалыматтарды укту. Кербен шаарынын ичүүчү суу системалары эскирип калгандыгына байланыштуу 2 суу топтоочу жай калыбына келтирилип, узундугу 66 чакырым келген суу түтүгү тартылды. Мындан тышкары Кербен шаарына узундугу 10,2 чакырым болгон магистралдык суу түтүктөрүн орнотуу пландаштырылган. Өкмөт башчы Аксы районунун борбору Кербен шаарында реконструкциялоо иштери жүрүп жаткан жолдун абалы менен таанышты. Учурда Кербен шаарынын Таштөбө көчөсүнө асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Өкмөт башчы президенттин аймактарды өнүктүрүү боюнча демилгесине ылайык райондордун борборлорунда жылына 3 чакырымдан аз эмес ички жолдор республикалык бюджеттин эсебинен оңдолуп жатканын эске салып, жолдорду сапаттуу реконструкциялоо боюнча тийиштүү тапшырмаларды берди.